Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Коррупцияға малынғандарға өз елінен, мәмлекетінен, ишінің қызғышылығын, кесіптестерін сатқандар деп мәміле қылу керек. Бұларды сатқандар деп мәміле қылу керек. Ел дұшманы деп мәміле қылу керек. Коррупционерлерді. Бұлар біздің арамызда жүрмей тұрған, жүре албай тұрған. Біз шундай шарт түзуіміз керек. Четтей тұрған. Коррупцияға қаршы күрөшүү тууралуу бийлик башындагылар тарабынан канчалаган сөздөр айтылбады. Жемқорлор биздин арабызда жүрө албай турган болушат. Аларды биз адам катарынан чыгарып, эң эле оор кылмыш кылганын түшүнүп жетүүгө, башкаларга сабак боло тургандай деңгээлде жазалайбыз деген өңүттөгү билдирүүлөр коомчулукту жакшылыктан үмүт кылдырганы чындык. Бирок бүгүнкү күндөгү дагы бир окуя бул саясаттын чын төгүнүнө доо кетиргендей болуп турат. Анткени мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы тергөө органдары тарабынан мамлекеттик бюджетке 160 миллион сомдон ашыкча зыян келтирди делип айыпталып, камакка алынган Адамкул Жунусов ден соолугуна байланыштуу деген негизде абактан бошотулганы кабарланды. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга шектелип жаткан мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов 2018 жылдын декабрында Азербайжанда кармалып, Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлеринин коштоосунда Кыргызстанга алынып келинген болчу. Аны чет жактан кармап келүү үчүн башкы прокуратура, Финпол кызматтары, Интерпол менен сүйлөшүп, канчалаган жумуштар аткарылган. Издөө жарыяланган Адамкул Жунусов Нью-Йорк, Баку каттамы менен учуп келген учурда Азербайжандын Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортто кармалганы да белгилүү. Октябрь райондук соту аны камакка алып, тергөө амалдары жүрүп жаткан болчу. Анан эле 30 декабрда анын жактоочусу сотко өтүнүч келтирип, Жунусовдун ден соолугуна байланыштуу деген негизде үй камагына чыгарып алды. Абалким чындап эле Жунусовдун ден соолугу жакшы эмес болуп, анын абакта калуусу такыр эле кооптуу болуп калгандыр. Бирок андай дейин десең, камакта жаткан канчалаган башка жарандардын эле ден соолугу бекем болуп, баары эле жыргап жатышкан жок да. Анда неге аларга дагы ден соолугуна байланыштуу соттор тарабынан ырайымдуулук, адилеттүүлүк көрүлбөй жатат деп даттангандардын сөзүн уккан киши жок болуп турат. Абалким Жунусовдун үй камагына чыгышынын артында башка маани жаткандыр. Кыргыз соттору ушул күндөрдө деле Ак үйдүн көзүн карап, президенттик аппараттагы кээ бир кишилердин буйругу кандай болор экен деп олтурганы тууралуу сөздөр да жөн жеринен чыкпаса керек. Болгондо дагы ушундай чоң күнөө коюлган Адамкул Жунусовдай кишини эки сот өз ара чечип эле өз эрки менен бошотуп коюшу мүмкүн беле? Абалким же жаңы жыл алдында элдин баары майрамдап өзү менен өзү болуп турган учурда акырын чыгарып койсок эч нерсе деле болбойт деп чечиштиби? Канткен күндө дагы коррупцияга каршы күрөшүү багытындагы жаңы жыл башталары менен чыккан бул маалымат бул жылы да коррупцияга каршы күрөшүү иши өтө жемиштүү болоорунан кабар берди сыяктуу. Саламатта калыңыз.